Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгілтір экранның алдында ыңғайлы отырып бүгінгі сабаққа көңіл бөлгілі. Біздің бүгінгі сабақта өте тұрған темабыз жануарлар, микроорганизмдер селекциясы менен Қырғызстандағы жануарлар селекциясының жетишкендиктери менен таанышат экенбиз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз негизинен ушул өсүмдүктөрдөн башка биздин Кыргызстанда жануарлардын дагы жаңы породаларын алуу иштери абдан чоң маселелерди ээлеп турат. Демек ушул жануарларды селекциялык жол менен кандай асыл тукумдуу жануарлардын алынгандыгын, жана алардын кандай породалары бар экендигин, ошондой эле селекциялык жол менен микроорганизмдердин дагы алынышы, башкача айтканда микроорганизмдердин селекциясы боюнча дагы түшүнүк алат экенбиз дагы. Ал эми ушул жануарлардын жаңы породаларын же болбосо асыл тукумдуу жануарларды алуудагы биздин Кыргызстандагы селекционерлердин аткарган иштери боюнча кененирээк токтолот экенбиз. Анда ушул селекциялык иштер бул негизинен биздин Кыргызстанда жануарлардын селекциясынын эң негизги максаты жаңы породаларды алуу жана аларды жакшыртуу болуп саналат. Негизинен мал чарбасын аргындаштыруу ыкмаларында төмөндөгү ыкмаларды кеңири колдонобуз. Деги эле биз ушул жануарлар менен өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун жана породаларын алууда имбридингдик ыкманы, аутобридингдик ыкманы жана гетероозис ыкмаларын колдонобуз деп бүгүнкү күнгө чейин таанышып келгенбиз. Анда ушул өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун алган сыяктуу эле жануарлардын дагы жаңы породаларын мына ушул ыкмалардын жардамы менен ала алат экенбиз. Анда эсиңерге дагы бир сыйра салып коеюн. Бул имбридингдик ыкма бир энеден туулган малдарды аргындаштыруу аркылуу негизги белгини сактап калуучу сапатка ээ болгон асыл тукумдуу жануарларды алуу бул имбридингдик ыкманын жардамы менен алынат экен. Анда биздин селекционерлер дагы ушул биздин Кыргызстандагы асыл тукумдуу, жакшы сапаттуу жануарлардын жакшы породасын алыш үчүн имбридингдик ыкманы колдонушуп, түз линия боюнча жаңы породаны ала алат экен. Ошо сыяктуу эле экинчи дагы ыкма бул аутобридингдик ыкма. Аутобридингдик ыкмада бул бир тукумга же бир урууга кирген, бирок энеси атасы бөлөк түрлөрдүн же болбосо породаларды аргындаштыруу аркылуу алынган жаңы породаларды имбридингдик эмес, аутобридингдик ыкма менен ала алат экенбиз. Ал эми гетероозис ыкмасы бул эки породанын аргындаштыруу жана жогорку сапаттык гибридти жолу менен алуу болуп саналат экен. Демек, эки породаны аргындаштыруу дегенде бул эки бөлөк породага кирген жануарларды аргындаштыруу аркылуу алардын ортосунан ошо биздин талабыбызга жооп бергидей жаңы породаларды алуу бул ушул гетероозис ыкмасынын жардамы менен алынат экен. Деги эле биздин Кыргызстанда ушул жануарлардын жаңы породаларын алуу бул эң негизги максат алардын сапаттуулугун, алардын асыл тукумдуулугун же болбосо мисалы үчүн уйду алып карай турган болсок, алардын эттүүлүгүнө, сүттүүлүгүнө көңүл бөлөбүз. Ал эми койду ала турган болсок, анда аларды биз анын төлүнө, эт бергендигине жана жүнүнүн сапатына карап, мына ушул ыкмаларды колдонуу менен биз асыл тукумдуу жануарларды ала алат экенбиз. Мына ушул асыл тукумдуу жануарларды аргындаштыруу аркылуу алууда алардын эң негизги белгилерине көбүрөөк көңүл бөлөт экенбиз. Эң негизги белгилери боюнча жаңы породаларды алуу бул 1 жылдын ичинде же 5 жылдын ичиндеги жыйынтыкты бербейт. Аны биз өткөн сабакта айтканбыз. Бул асыл тукумдуу же болбосо эң жогорку сапаттуу өсүмдүк же жануарларды алыш үчүн 10 жылдан 15 жылга чейинки селекционерлердин иштери иштетилип чыгарылат. Ошондон кийин гана алардын жыйынтыгы пайда болот экен. Жануарлардын селекциялык жол менен жаңы породаларын алуу боюнча Орустун улуу селекционери академик генетик Беляев өзү биринчилерден болуп ушул
колго үйрөтүү же болбосо жапайы жаныбарларды колго үйрөтүү менен табигый тандоонун формалары начарлай тургандыгын, ал эми өзгөргүчтүктүн кескин жогорулай тургандыгын ушул орустун улуу генетик академиги Беляев биринчилерден болуп изилдеп, жана ушул жаныбарлардын жаңы породаларын алууга өзүнүн чоң эмгектеринин салымдары бар. Мисалы үчүн Беляев бул териси баалуу жапайы жаныбарларды чарбасын түзгөн дагы, мына ушул териси баалуу жаныбарлардын чарбасында өзгөчө бул кара түлкү менен ак түлкүнү аргындаштыруу аркылуу ортосунан жаңы түстөгү боз түлкүнү өтө териси баалуу бул түлкүлөрдүн терилерин алган экен. Деги эле ушул түлкүлөрдүн жаңы породаларын алган экен. Демек ушул жаныбарлардын жаңы породаларын алууда адам сөзсүз түрдө өзүнүн алдына койгон максаттын үстүндө гана иштей баштайт экен. Ал биздин Кыргызстанда дагы ушул селекциялык жаныбарлардын жаңы породаларын алуу ыкмаларынын жардамы менен көптөгөн окумуштуулар же болбосо академик профессорлор жаныбарлардын жаңы породаларын алуу боюнча дагы абдан чоң эмгектери бар. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда жаныбарларды өстүрүүдөгү же болбосо жаныбарлардын селекциясы боюнча өзгөчө ири бодомалдарга үстөмдүк кылынат. Мисалы үчүн ири бодомалдарга буларга уй кирет, жылкылар кирет, топостор кирет. Бул бодомалдарды, ири бодомалдарды өстүрүүдө булардын кандайдыр бир адамдын жашоосуна жана экономикасын, Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө ылайыкталган эң жогорку сапаттагы белгилерин алуу менен жаңы породаларды алган. Мындан башка дагы ушул Кыргызстандагы жаныбарлардын селекциясында бул майда жаныбарлардын дагы селекциялык иштери абдан жогору. Ал эми майда жаныбарларга бул албетте кой жана эчкилер кирет. Мындан башка дагы биздин Кыргызстанда албетте канаттуулардын дагы селекциялык жол менен алынган жаңы бул эт берүүчү же болбосо жумуртка берүүчү породалары биздин Кыргызстанда дагы жайылтылып, өзүнүн калкын жана башка мамлекеттердин суроо талабына дагы жооп бергидей жаңы породаларды биздин селекционерлер ала алышкан. Мына ушуга карата Кыргызстанда бакма бодомалдардын селекциялары дагы бүгүнкү күндө абдан жайылтылып, булар өзлөрүнүн иштерин иштеп жатышат. Бул Кыргызстандагы бакма бодомалдардын же болбосо ири бодомалдарды 3 багытта биз буларды өндүрөбүз. Мисалы үчүн бул 3 тукумдагы бодомалдар ушул 3 багыттуу экен. Биринчи мисал үчүн бул бодомалдардын ичинен деги эле дүйнө жүзүндө дагы, бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө дагы ушул асыл тукумдуу эң мамлекетке чоң пайда алып келүүчү жаныбар бул уй болуп саналат. Албетте бул уйдун териси дагы, эти дагы, сүтү дагы абдан баалуу жана экономиканы көтөргөнгө дагы абдан пайдалуу болуп саналат. Ошондуктан бул жаныбарды биздин Кыргызстандын бардык областтарында өстүрүшөт дагы. Ар бир областтын өзүнүн климаттык шарттарына карата ар кандай породалар таратылган. Мисалы үчүн силер көрүп тургандай бул Кыргызстандагы 3 тукумдагы бодомалды өстүрүүдө биринчи багыт бул сүт багытындагы уйларды өстүрүү. Сүт багытындагы уйлар бул аршир сүт берүүчү уюнун породасы болуп турат. Бул аршир сүт берүүчү породасы бул Белоруссиядан алынып келинген уй. Бул биздин Кыргызстанда азыр Чүйдө жана Талас областтарында ушул аршир сүт берүүчү ую менен Кыргызстандын Алатоо ую экөөнү аргындаштырылган дагы. Булар сүт берүүчү, башкача айтканда, бир жылда булар 4000 килограммга чейин сүт бере тургандыгын аныктаган. Мындан башка дагы экинчи багыт бул эт багытындагы бодомалдарды өстүрүү. Эт багытындагы бодомалдарга мисалы үчүн Абердин Ангус деген бул Америкадан алынып келинген уй болуп саналат. Мына ушул Абердин Ангус биздин 1943 жылы алынып келген
Украинанын холма деген уyu менен аргындаштырылгандагы, сүт багытындагы жана эт багытындагы Оля ата деген жаңы порода биздин Кыргызстанда алынган. Анда ушул эт багытындагы жана сүт багытындагы эки уйду аргындаштыруу аркылуу бул албетте аутобридингдик ыкма болуп саналат. Мына ушул аутобридингдик ыкманын жардамы менен Оля ата сүт жана эт берүүчү жаңы породадагы эмнени алган экен, уйду алган экенбиз. Бул уйдун эркегинин салмагы 900 килограммдан 1000 килограммга чейин, ал эми ургаачысы 600 килограммдан 700 килограммга чейин эт бере алат. Ал эми сүт беримдүүлүгү буларды бир жылда 1800 литрден 4000 литрге чейин сүт бере тургандыгы аныкталган. Бул ири бода малдарга уйдан башка дагы биздин Кыргызстанда кеңири өстүрүлүүчү өзгөчө Тянь-Шань жана Нарын, ошондой эле Оштун алай жагында өстүрүлгөн бул топостор болуп саналат. Топостордун дагы бул эти, ошондой эле булардын териси жана сүтү бүгүнкү күндө ушул элдин талабына жооп берүүгө абдан жакшы сапаттуу порода болуп эсептелет. Биз айткан жаныбарлардын жаңы породаларын алууда өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун алганга салым кошкон окмуштуу селекционерлер сыяктуу эле биздин Кыргызстанда жаныбарлардын дагы жаңы породаларын алуудагы эң чоң салым кошкон селекционерлердин бири болуп, бул айыл чарба илимдеринин доктору профессор Алтыбай Назаркулов болуп эсептелет. Алтыбай Назаркулов бул эң биринчи 1956 жылдары Гисар деген Кыргызстандагы абдан чоң куйруктуу койдун породасын алган. Бул Гисар кою албетте мунун эркегинин салмагы абдан жакшы багылса, иригинин салмагы 190 килограммга чейин, ал эми бир куйругунун эле салмагы 20 килограммга чейин жете тургандай, ушул Гисар деген жаңы Кыргызстанга ылайыктуу болгон породадагы койду алган эң биринчи профессор селекционер Назаркулов болуп эсептелет. Мындан башка дагы ушул өзү Москвада төрөлгөн, бирок өмүрүнүн көпчүлүгүн, ишинин көпчүлүгүн ушул Кыргызстанга арнап өстүргөн селекционер академик Лушихин. Лушихин бул негизинен ушул кыргыз уяң жүндүү койлорду алган биринчилерден болуп. Бул албетте 1950-60 жылдардагы кыргыз уяң жүндүү койлору, бул кыргыз уяң жүндүү койлорун Австралия койлору менен аргындаштырып кыргыздын койлорун, мына ушул кыргыз уяң жүндүү койлорун алган. Бул уяң жүндүү койлорду бир жылда 10 килограммда, 8,5 килограммдан 10 килограммга чейин булар жүн бере алат. Ал эми булардын тууту болсо, жылына бул 1000 башы, же болсо 100 башы 120га чейин туут бере алышат. Демек, бул ушул кыргыз уяң жүндүү койду дагы бул Лушихиндин эмгеги абдан зор болуп саналат экен. Мындан башка да биздин Кыргызстанда абдан кеңири тараган роман кою болуп эсептелет. Бул роман кою бул Россиядан алынып келинген кой, бул эт берүүчү койлордун жана булар төлдөгөндө бир жылда 120дан 150ге чейин төл бере алат. Башкача айтканда 20 жана 50 кою бирден жалкыдан эмес, эгизден туйт деп айтсак дагы жаңылышпайт экенбиз. Роман койунан башка дагы меринос кою. Бул меринос кою бул абдан түктүү жүн жана эт берүүчү кой. Бул меринос кою албетте Австралиядан алынып келинген меринос кою болуп саналат. Мына ушул меринос кою дагы кыргыздын кою менен аргындаштырылып, тоого ылайыктуу мына ушул эт жана жүн багытындагы койлор болуп эсептелет. Андан башка дагы Эдельвейс кою. Эдельвейс кою бул коюнун салмагы болсо 180ден 190 килограммга чейин, ириги абдан жакшы багылган. Мындан башка дагы биздин Кыргызстанда койдон башка дагы эчки багытындагы бул эчкилер алынат. Мисалы үчүн силер көрүп турган кыргыз тыбыттуу эчки. Бул кыргыз тыбыттуу эчкисин негизинен Оренбург эчкиси менен ангор эчкини экөөнү аргындаштырып, ортодон кыргыз тыбыттуу эчки алынган. Демек, кыргыз тыбыттуу эчкинин эки түрү бар экен. Бул көбүнчө Жалал Абадта, Таш көмүр жана Баткен областтарында
абдан кеңири өстүрүлүп, мына бул бир эчкинин тыбытынын узундугу 7 сантиметрге чейин, ал эми тыбытынын салмагы болсо 10 килограммга чейинки тыбытты бере алат. Ал эми бир эчкинин салмагы 50 килограммдан 60 килограммга чейин эт бере алат. Ал эми булардын тууттары болсо жылына бул 100-120, башча айтканда 100 баш эчки болсо, булар 115-120га чейин туут бере алышат экен. Демек, булар дагы төлдүү дагы боло алат экен. Мындан башка дагы Кыргызстанда бул кара эчки деген, бул Россиянын эчкиси менен аргындаштырылган эчки, бул сүт багытындагы, башка айтканда, кээ бир эчкилер бир күндүн ичинде 3 литрден 5 литрге чейин сүт бере ала тургандыгын дагы мына ошого ылайыктап, биздин Кыргызстанда дагы ушул аба ырайына ылайыктуу башка жактан алынып келинген жануарлардын породаларынын, Кыргызстандын жануарларынын породалары менен аргындаштыруу аркылуу биздин селекционерлер азыр биз көрүп тургандай жаңы Кыргызстандын жануарларынын породаларын алган экен. Мындан башка да биздин Кыргызстанда албетте асыл тукумдуу жылкылардын породалары алынат. Бул бизге бардыгыбызга тең белгилүү кыргыз тулпары же болбосо ак кула деп да коебуз муну. Бул кыргыз тулпары негизинен араб тукумундагы жана фестивал деген тукумундагы аттарды аргындаштыруу аркылуу алынган. Бул араб тукумундагы ат, бул өзү силер көрүп тургандай буту узун, мойну койгон, ал эми фестивал болсо бул күлүк ат болгон. Мына ушул аттарды Кыргызстандагы аттар менен аргындаштыруу аркылуу бул бүгүнкү күндөгү спорт оюндарына абдан керектүү болгон аттар бул кыргыз тулпары болуп эсептелет. Ал эми мындан башка дагы бул Кыргыздын Манас деген жылкысы бар. Бул болсо буту жоон, кыска, мойну кыска, бул көбүнчөйүн тоолорго ылайыктуу, башка айтканда ушул мал чарбасы бизден абдан жакшы өнүккөндүктөн ушул чабандардын өзүлөрүнүн унаа катары колдонгудай ушул арабтан тулпарлары менен аргындаштырылган Кыргызстандын өзүнө ылайыктуу дагы бул жаңы жылкылар алынган экен. Эми ушул жылкылардын ичинен биздин Кыргызстанда өзгөчө Тянь-Шань жана Ысык көл областында силер көрүп тургандай Америкадан алынып келинген бул негизи Колорадо деген аттын тукуму, бул 15-кылымдагы пайда болгон жылкы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ушул Колорадо жылкысынын асыл тукумдуу белгилерди кармап жүргөн биздин Кыргызстандын Тянь-Шань, Ысык көл жана Чүй областтарында ушул Колорадо жылкысынын тукумунан калган асыл тукумдуу жануарлар дагы биздин Кыргызстанда кеңири экен. Эң жакшы суусундук кымыз алынат. Эми бул ушул бодомалдардан башка дагы биздин Кыргызстанда албетте бул канаттууларды өстүрүүдө. Бул жерде эт багытындагы жана эт жумуртка багытындагы тооктор турат. Мына ушул тоок чарбасындагы бакма канаттууларды өстүрүүдө биринчи Австралорп деген тоок кары, булардын коросунун салмагы 5 килограммга чейин, ал эми бул ургачы тоогунун салмагы болсо 2,8 килограммдан 3 килограммга чейин жетет. Демек, бир жылдын ичинде бул 200ге чейин жумуртка бере алат экен. Андан кийинки силер көрүп турган Адлер деген короз. Бул Адлер коросунан алынган тооктор дагы эт жана жумуртка багытындагы. Амрокс деген бул дагы силер астында көрүп турган эт багытындагы тоок. Аракуана, Апенцеллар жана Геркулес. Бул биздин Кыргызстандын аймагында эң кеңири тараган канаттуулар чарбасы болуп эсептелет. Албетте бизде бул канаттуулардан тооктон башка дагы бизде каз жана өрдөктөр да өстүрүлөт. Аларды дагы биз башка өлкөлөрдөн ушу биздин Кыргызстанга ылайыктап алынып келип, селекционерлердин жардамы менен бүгүнкү күндө дагы ушу тоок чарбасы бизде абдан жакшы өнүккөн. Демек, биз балдар силер менен ушу негизинен Кыргызстандагы мал чарбасынын селекциялык иштери боюнча кеңири токтолдук. Мына ушул мал чарбасындагы кеңири иштетилген иштердин жардамы менен биздин Кыргызстанда дагы абдан баалуу асыл тукумдуу жануарлар, ошондой эле бир эле ири бодомалдар менен майда бодомалдар гана өстүрүлбөстөн бизде жылкынын, ошондой эле канаттуулардын дагы чарбалары бүгүнкү күндө абдан биринчи орунда коюлган экен. Дагы айыл чарбада абдан экономиканы өйдө көтөрүүгө дагы салым кошуп турат экен. Мына ушул өтүлгөн темалар боюнча мен силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп окуп жооп бергенге аракет кылып көргүлө.
Кыргыз тулпары кайсы ыкма менен алынган? Эмбидрингтик ыкма менен алынганбы, аутобридингтик ыкма менен алынганбы, же гетероозис ыкмасы менен алынганбы? Же болсо табыгый тандоодон келип чыкканбы? Кыргыз тулпары кайсы ыкма менен алынган? Албетте бул суроону баардыгыңар ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Аутобридингтик ыкманын жардамы менен биздин кыргыз тулпары алынган. Эмне үчүн? Себеп дегенде, бул силер көрүп тургандай Араптын Химел деген аты жана Торнадо деген күлүк ат экөөнү аргындаштырып, ортодон бүгүнкү күндөгү кыргыздын тулпары келип чыккан экен. Анда бул аутобридингтик ыкманын жардамы менен алынган экен. Мен силерде сабактын башында токтолдум микроорганизмдердин селекциясы деп. Бул микроорганизмдердин селекциясы жасалма мутагенез жана табыгый мутагенестин жардамы менен алынат. Ал эми жасалма мутагенестин жардамы менен биз бүгүнкү күндөгү өзүбүзгө колдонуп аткан антибиотиктерди, биологиялык активдүү заттарга ферменттер жана витаминдер кирет. Ошондой эле азыктык кошулмаларды, жаныбарлардын жемине кошулуучу азыктык кошулмаларды, ачыткычтарды жасалма мутагенесттин жардамы менен микроорганизмдердин селекциясын өндүрүү аркылуу ала алат экенбиз. Ал эми табыгый мутагенез болсо, бул күндүн нурунун таасири менен, рентген нурунун таасири менен жана радиациянын таасири менен микроорганизмдерди алсак, анда бул табыгый мутагенез болуп эсептелет экен. Албетте бул тема боюнча кененирээк биз кийинки сабакта толуктоо жүргүзөбүз. Ал эми азыр мен силер менен ушун менен сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.